Мухаммад Кыргыз деген ким болгон? Бул баатыр эки уруулук бирикмени азыркы Кыргызстандын аймагында жашаган кыргыздардын оң жана сол канатын урууларын бириктирген кыргыздардын биринчи жетекчиси. Кыргыздардын келечеги мындан ары бириктирүү, чындоо жана чындоо менен гана байланышта болорун түшүнгөн Мухаммад Кыргыз саясатты жүргүзүп, этникалык жактан тышкы чөйрө менен байланыштарды өнүктүрүүгө шарт түзгөн. 1508 жылы Кыргыздын ханы деп жарыяланган Могол хандары Кыргызстанды жана казактардын түштүк чыгыш аймактарын басып алууга аракет кылганда, ал казак султандары менен тышкы коркунуч келип чыккан учурда биргелишкен аракеттерди караган союздук келишимдерди түзгөн. 1517 жылы Могол аскерлери аларды ээлигине басып кирген. Мухаммад Кыргыз баш кеңсеси Ысык көлдө түштүк жегендеги Барскона шаарында жайгашкан. Тилекке каршы биздин баатыр Кыргыз Мухаммад жана кыргыз аскерлери ошол согушта утулуп калып, Мухаммад Кыргыз өзү колго түшүрүлүп Кашкарга жеткирилген. Бирок бир жылдан кийин 1518 жылы Султан Саид аны бошотот. Анткени азыркы саясий кырдаалда Мухаммад Кыргыздын таасирин жана бийлигин колдонуу ал үчүн пайдалуураак болгон. 1522 жылы Султан Саид Мухаммад Кыргызды өзүнүн уулу менен Абды-Рашид менен бирге Мекенине жөнөтөт. Бирок ала тоого кайтып келген Мухаммад Кыргыз кайрадан кыргыз урууларын жетектеп, моголдор менен согушуу үчүн күч топтой баштайт. Ошондой эле 1524 жылы кыргыздардын Кочкор баш кеңсесинде казак ханы Тахир менен моголдорго каршы биргелишкен аракетте тууралуу келишим түзүлгөн. Муну уккан Султан Саид Мухаммад Кыргызды кармоого буйрук берет. Мухаммад Кыргыз согуштарда утулуп кулчулукка түшүп калганда дагы бул биздин чоң баатырларыбыздын катарына кирет. Анткени Мухаммад Кыргыз өз элин эгемдүүлүгү жана кыргыз мамлекетин түзүү үчүн күрөшкөн. Мухаммад Кыргыздан кийин Манапи, Көкүмби улантып, алардын биргелишкен аракеттеринин натыйжасында Кыргызстандын түндүгү менен жана түштүк аймагында кыргыздар биргелишип басып алуучуларга татыктуу каршылык көрсөтүп, келишимге келишкен. Жана ошондой эле сен буну уккандан кийин сөзсүз мага катталып, лайк басып, от души комментарийга жазып кой, брат.